Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 22 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге туғандар Бишкек шаары Ағөргө қонышынан бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп даректи түшүндүрөйт. Азыр мен турган жер туғандар Ушихина жана Саадак көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй мынакей ушул кесилиштен эле оң тарап карай бурулганда туғандар мына катардагы экинчи участокто бул 2 этаж үй болуп калат. Ушул экинчи участокто жайгашкан. Тагыраак айтканда Саадак көчөсү 130 дарек болуп калат тугандар. Мына бул Ушихина көчөсү, ушундай чоң асфальт көчөлөрдүн бири. Бул жерден 215 маршрутка жүрөт тугандар. Бир аз жүрсөңүздөр бул жакта Пишпек, андан кийин Тимуров Фрунзе болуп ошондой кетет. Өйдө чыксаңыздар Гагарин көчөсү, батышты карай жүрсөңүздөр бул светофор мынакей бул Барпы Алык Улов көчөсү тугандар. Так, эми дагы эмне маалыматы? Эми калган маалыматты үйгө барып берейин тугандарымна. Үй деле чоң жолго жакын. Экинчи участок. Мынакей үйүбүздүн көчө тарабы. Жалпысынан жердин аянты тугандар Кызыл китебинде 5 соток, а фактически 6 сотоктай бар экен. Мына эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Андан кийин дарбаза, калиткасы и мондай бийик забор. Анан бул жакта дагы бир дарбаза бар экен тугандар. Ал жакта дагы навес бар. Азыр ал жагынан да көргөзөм. Эң эле түндүк чек ара мына бул ошол дарбаза бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. 2 этаж болгон ушундай чоң там, плюс короосунда азыр учурда иштеп турган швейный цехи дагы бар, ай сайын кирешеси бар. И анан дагы жакшы жери центральный канализация бар экен, үйгө киргизилген. Природный газ бар, ал дагы үйгө киргизилген. Мектеп боюнча айтсак, өйдө чыксаңыздар Гагаринин жээгинде 84 мектеп жана садиктер и балдарымды медреседе окутам дегендер болсо, ошол Гагаринин жээгинде чоң мечит медресе дагы бар тугандар. Дагы эмне маалыматы? Ағөргө негизинен тынч, жакшы райондордун бири, Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат тугандар. Негизинен жакшы райондордун бири. Андан ары көчө тараптан бир дарбаза, ал жагында экинчи дарбаза, а бул короосу тугандар. Алды тарабы мондай брусчатка болгон. Алды тарабы брусчатка, кенен спринтер, портер, же болбосо 2-3 жеңил машина койсоңуздар деле кенен байткыдай көрүнөт. Жана бул жакта чоң 133 квадрат метр болгон үйүбүз. Тышкы тараптан утеплять этилген, стенасы кирпич. И алды тарабында дагы мондай кошулган тугандар эмеси да бар. Кухня, кире бериш, бул жакта ушундай да бар. Азыр аларда видеону ушундай бир чекеден көргөзөм тугандар. Так, анан мебель, швейный ички тарабындагы оборудованиялар, мондай кондиционерлер бар калат экен. Так, дагы эмне маалымат? Отопление, паровое отопление, газовый котел жана көмүр менен жасалган котел үйдү жылытат тугандар. Участок деле тегерентогондой бийик забор менен тосулган. И андан нары дагы эмне маалыматы? Мына короосунда бул жерде 110 квадрат метр болгон швейный цех, жана каттал жагында ошол персонал үчүн салынган эмелер, жатаканалары. Кааласаңыздар ал жака эме кылсаңыздар деле болот. Квартираны киргизесиздер же өзүңүздөр швейный цехти ташып иштесеңиздер, персонал үчүн жай кылсаңыздар болот. Бул жагында ошол намаз окугандар үчүн иштөөчүлөрдүн намазканасы деле бар экен тугандар. Азыр биринчи болуп силерге үйдүн могу чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей тугандар, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы, кенен экен прихожка деле. И бул жерден бул тарапка кирсек, кухня жайгашкан. Кухня жана тамактануучу бөлмө, кухонный мебелдер, көрүп ремонт, отоплениянын батареялары, полдору ламинат тугандар. Мынакей. И батыштагы терезе, бул жана мынакей газовый электрический плита, вытяжкасы жана бул тараптан жанагы очоканага чыгып кеткен эшик тугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Андан ары бул жерде биринчи этажда өзүнчө жатканда унитаздын деле жакшы сапаттуусуна койгон истейт үйэси, вентиляциясы да орнотулган. И бул жакта душу өзүнчө бөлмөдө. А бул жер мынакей холл, холлдун түштүк тарабынан
терезе, темирден болгон решеткалар, дуалдар, мынакей мындай обой, көрүп тургансыздардай ремонт. Полдор ламинат жана 2 жаш тепкичтер туугандар бул жагында. Айта кетсем, мынакей документ, техпаспорты дагы, кызыл ките дагы эсинин колунда экен. Ошол кызыккан, жактырган адам болсо сразу эле өткөрүп беребиз дейт туугандар. И андан ары бул жерде душ. Душ өзүнчө и жаткан өзүнчө бөлмөдө. Экинчи этажда ваннасы дагы бар туугандар. Азыр анда видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Бул жагында зал, мынакей бул залдын көрүнүшү. Чыгыш тарабынан терезелер, темирден болгон решеткалар туугандар. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. Ремонт. Так, мындан ары эшиктердин деле туугандар ушул жакшы сапаттуу, кымбатыраак баалуулусунан эле алгам дейт. Анда келгенде өзүңүздөр сурап көрсөңүздөр болот. Тепкичтин литрында чакан кладовкасы. И мына бул экинчи ашып кеткен тепкичтер туугандар. Тепкичтер орнотулган. Так, и андан ары эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Чыкканда эле экинчи этаждын холу жайгашкан. Холл. Чыгыш тараптан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт, мынакей туугандар. Отоплениянын батареялары. И бул жерде бир спальный бөлмө. Спальный бөлмө туугандар, мынакей. Чыгыш тарабынан терезе. Мынакей тарабынан көрүп тургансыздардай мебелдер. Кондиционер. Мебель, бытовой техникага деле көңүл бурсаңыздар болот. Себеп дегенде, ошол мебель, бытовой техникалар баары калат экен. Эгер баасы келишсе, дагы толук түрдө келишесиздер. Азыр видеонун жүрүшүндө баасын деле айтабыз туугандар. Андан ары бул жагында экинчи этаждын санузелы, мынакей ванна, жаткана, раковина отурган, дуалдар, кафель. Бул тарабында дагы бир мындай коридор жана бир детский бөлмө бар экен туугандар. Детский бөлмө жайгашкан. Түштүк тарабынан терезе. Ушундай ремонт. Эми андан ары коросунча калган маалыматты бир чек берейин туугандар. Андан ары мен мынакей сатылуучунун короосундамын туугандар. Так, бул жактагы маалыматтарды бир чекеден сиздерге берейин. Жана айткандай, бул жакта 110 квадрат метр болгон чоң швейный цех, ички тарабында оборудованиялары менен швейный машина, закройный стол баары бар. Аларды азыр көргөзөм. Жана бул жакта намазкана и персонал үчүн бул жакта мындай бир бөлмө бар экен. Ошол иштегенде ошол кыздар ошол жерде жатып иштешет. Булар экөөсү биригип, бул жагы 15 квадрат метр, бул жагы 24 квадрат метр намазкана. Булардын стенасы кирпич, сейсмопояс колонналар куюлган. Анан айта кетчү нерсе, электр энергиясы боюнча бир маалымат айтпай калып турмун. 3 фазалуу электр энергиясы и анан 30 киловаттан ашкандан кийин дальше эме кылсаңыздар да болот экен туугандар. Андан кийин деле иштейт экен. Андан көбүрөөк иштеткен сайын кийин тариф өзгөрүп, ошондон ары иштеп кетет. Андан көбүрөөк иштетсеңиздер деле болот. Негизинен ишкерлерге ошол көбүрөөк электр энергиясы керек болот. Себеп көбүрөөк чоңураак машина иштетсеңиздер, ошондой аппарат иштеткендерге дагы жакшы вариант. Бул мына намазкана туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жактагы тротуарлар деле брусчатка. И үйдүн тыштарындагы жаткан алар центральный канализацияга кошулган. Отопление, отопление газовый котел менен туугандар. Ал жөнүндө жана айттым. Эми сиздерге швейный цехтин ички тарабын көргөзгөн. Көбүнө ошол швейный цех кызык болуш керек туугандар. Так. Мынакей бул швейный цехтин ички тарабы. 9 метрлик закройный стол. Швейный машиналар азыркы учурда иштеп бул жер туугандар. Цех. Полдоро кафель.
Окей, 110 квадрат метр болсын десек, кондиционерлер орнатылған, бары қалады екен туғандар. Басы келсе барын қалдырамын дейді. Қазір айтылған бағын ішінде бары болады туғандар. Так, мынаған мағлұматы. Үтіктері, мынакей, сохранить столдар. Швейный машинеден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тұрып тұр туғандар. 8 тұрып тұр. Балким мен адаштым да, бір өкөй балким бардыр. Ол мен 9 болып қалады екен. Так. Бұл жерде үйдің тыштарындағы жатқаны центральный канализация қосылған дей. Бұл жерде бір бөлімі, сол қыздар іштеген қыздар жашады. Негізінен қаласаңыздар, бұл жақты квартираны тегіз қойсаңыздар деле болады екен туғандар. Так, мен ешкін жауап қойын. Байқап тұрмын. Бұл жағында отопление котел жайғашқан бөлмелер. Газовый котел, жана көмірмен жылытылған котел үйді жылытады. Газовый котел, көмірмен жылытылған котел. И бұл жақта шоқанасынан түз кухняға шығып көрсеңіз болады. Жана бұл жақта дарбаза, бұл жақтан да кіріп шыға аласыздар. И навес қойылған туғандар. Документтерін жөнінде де айттық. Қызыл кетеп техпаспорт, купли-продажа, барлық документтер иесінің қолында екен. Басы бұл үйден $200,000 сұрап жатыр. Анан дағы сүйлөшүү болады. Иесінің номері экранында жана описанияда есетел деп жазылып тұрады туғандар. Азана қылып сүйлөшүп көріңіздер, сүйлөшүүлөр болады. Анан достармен, группалармен бұл видеоны сіздер бөлүшсөңүздөр, мага бұл иесіне чоң жардам берген болосуздар. Андай сенестермен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туғандар.